Саламатсыңар менин сүйүктүү окуучуларым. Маанайыбыз кандай? Сабагыбызды жылмаюу менен баштоо үчүн айланабыздагы адамдарга карап бир жылмайып койсок. Азаматсыңар. Бүгүн математика сабагы. Сабагыбыздын темасы мисал маселе иштөө. Сабагыбыздын максаты 4 орундуу сандар жөнүндө билимдериңерди тереңдетесиңер. Өз алдынча мисал маселе чыгарып, таза сулуу жазууга көнүгөсүңөр. Ынтымактуу болуп бири-бириңерге жардам бересиңер. Сабагыбызды баштайлык. 42 иш. 38 2 орундуу сан. Анын бирдиктери 8, ал биринчи разряд. Ондуктары 3, ал экинчи разряд. 265 3 орундуу сан. Анын бирдиктери 5, ал биринчи разряд. Ондуктары 6, ал экинчи разряд. Жүздүктөрү 2, ал үчүнчү разряд. 96, 182, 367, 71 сандарын разряддарын ушул сыяктуу атайлык. Ар бир санды атап чыгабыз жогорудагыдай кылып. 3 орундуу санда 3 разряд бар, бирдиктер, ондуктар, жүздүктөр. Эстеп калабыз. 3 орундуу санда 3 разряд бар, бирдиктер, ондуктар, жүздүктөр. 43 иш. А. Сан катарларын байка дейт. Ар бир катарды мүнөздө. Бирдиктер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1-ден 9-га чейин. Ал эми тегерек ондуктар 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 10дон баштап 90го чейин тегерек ондуктар 2 орундуу сандар. Ал эми тегерек жүздүктөр 100 саныдан баштап 900 саныга чейин. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Тегерек миңдиктер 1000 саныдан баштап 9000ге чейин. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Bir ондук 10 бирдикке барабар. Bir жүздүк 10 ондук. Bir миңдик 10 жүздүккө барабар болот. Б. 9дан 1ге чоң сандата дейт. 99дан 1ге чоң сандата. 999дан 1ге чоң сандата. Эмнени байкадык? Сандарыбыз бир орунга көбөйүп кетет. 9дан 1ге чоң сандатасак 99. 2 орундуу, 3 орундуу, 4 орундуу сандар, жүздүк, миңдиктер келип чыгат. 9 эң чоң бир орундуу сан. 99 эң чоң 2 орундуу сан. 999 эң чоң 3 орундуу сан. 9999 эң чоң 4 орундуу сан. Эстеп калабыз балдар. 44 иш. А. 465, 891, 3867, 2534 сандарын окуу. Разряддарын ата. Алардын ар бирөөндөгү жогорку разряддар кандайча аталат? Мисал катары 465ти разряддарга бөлүп көрөлү. 465 5 биринчи разряд, 6 экинчи разряд, 4 үчүнчү разряд. Бул 3 орундуу сан, жүздүктөр. Б. Сандарды жаз. Бирдиги 2, ондугу 4, жүздүгү 8, миңдиги 4. Кийинкиси жүздүгү 8, ондугу 0, бирдиги 0. Ушул сандарды жазып чыгабыз. Биринчи разряды 6, экинчи разряды 6, үчүнчү разряды 6, төртүнчү разряды дагы 6. Акыркы сандан эмнени байкадыңар? Бул санын 4 орундуу сан миңдиктер жана анын бирдик, ондук, жүздүк миңдиктери тең бир сандан турат. 6. 6666. В. 3000, 5001, 4028, 601, 800 сандарын окуйбуз. Алардагы 0 эмнени түшүндүрөт? Ойлонуп көрөлүчү балдар. Алардагы 0 эмнени түшүндүрөт? 45 иш. 18 окуучу 3 топко бөлүнүп алып волейбол ойношту.
ар бир топко канчадан бала болгон? Муну кайсы амал менен аткарабыз? Туура, бөлүү амалы менен. 18 бөлүнгөн 3 барабар 6-га. Ошондо ар бир топто 6дан окуучу волейбол ойношту. 46-иш. Бул иште сандарды салыштырып көрөбүз. Чоң, кичине же барабар кылып. 18, 19 дейт. 18 чоңбу же 19бу? Туура, 19. 99, 100. Кайсы бири чоң, кайсы бири кичине? Туура, 100 чоң, ал эми 99 кичине. Калгандарын дагы ошентип чыгарабыз. Балдар, үйгө тапшырма 47-48 иштер 15 бет. 47 иште 446, 87, 9963, 403, 148 сандарын үлгү боюнча разряддарын таблицага түшүрүп жаз. Бул боюнча үйрөнүп деле калдык окшойт. Таблицага ар бир санды разряддарын жазабыз. 48 иште бош квадратка кандай санды жазуу керек дейт. 15ке кайсы санды кошсок 18 чыгат. 28ден кайсы санды кемитсек 12 болуп калат. Анда эмесе балдар, тапшырманы көңүл коюп, түшүнүү менен аткарып чыгарабыз. Ийгилик балдар.